Салам достор. Бүгүн сиздер үчүн бул видеодо компьютерди же ноутбукту кантип тазалоонун ашыкча нерселерди өчүрүүнүн жолдорун көрсөтөм. Ошол видеодо көрсөтүлгөндөй кылып компьютериңизди тазаласаңыз, компьютериңиз мындай шустрый иштеп калат. Ал үчүн биз компьютерге киребиз. Дисксин ачабыз. Дисксидан Windows папкасын издеп табабыз. Мынакей Windows папкасын ачабыз. Ошонун ичинен эми Perfect деген папканы табабыз. Так, Perfect. Мынакей достор. Мына достор, мына папканы табабыз. Perfect папкасын таптык. Тапкандан кийин эми киребиз ушу папкага. Достор, Perfect папкасына киребиз. Уруксат беребиз киргенге. Так, ачылтат достор. Күтөбүз. Мына достор, ушул жерде тургандардын баардыгы бизге керексиз нерселер. Бунун баарын белгилеп өчүрүп коебуз. Жөн гана өчүрөбүз. Удалить. Да. Эгерде ушул жерде бир өчүргөндөн кийин кандайдыр бир файлдар өчпөй калган болсо, аларды до конца өчүрүштүн кереги жок. Не дегенде ал Windows үчүн керектүү папкалар, файлдар. Дагы достор, ушул жерден эми темп папкасын табабыз. Темп. Мынакей достор, темп папкасы таптык. Жок, кечиресиздер, Windows папкасынын ичинен анан темп папкасын табат экенбиз достор. Где темп? Мынакей достор, темп папкасын ачтык. Айта кетчү нерсе, компьютерге киресиңиздер, анан Windows, анан темп папкасы. Мына керектүү нерселер, программалар. Не дегенде мен буга чейин компьютеримди уже тазалап койгом, ошон үчүн бул жерде жок. Сиздер көптөн бери компьютериңиздерди таза элек болсоңуздар, анда сиздерде мына бул жерде көптөгөн керексиз эмелер, файлдар туруп калган болот. Аны коркпой эле өчүрүп сала берсе болот. Дагы пользователь папкасынан дагы бир темп папкасын табышыбыз керек. Анын үчүн пользовательге киребиз. Бул жерде мен ноутбугумду азыр Наталья менен кирем. Ноутбуктун аты Наталья. Орус кыздан сатып алгам. Колдун сиздерде өзүңүздөр койгон ат чыгат. Наталья папкасын ачабыз. Анан бунун ичинен Update папкасын ачабыз. Мынакей достор. Бунун ичинен Localhost папкасын ачабыз, мына достор. Нет, подождите. Жок. Local папкасын ачат экенбиз, кечиресиздер. Ошол Local папкасын ачат экенбиз. Local папкасынын ичинен дагы темп папкасын ачабыз. Мына достор, ушул эме файлдарды выделить этип, мен көрүп тургандай файлдарды выделить эттим, папкаларды эмес. Анан буну жөн гана өчүрүп коебуз. Да. Пропустить. Айта кетчү нерсе дагы, ушул жерде өчпөй калган нерселерди до конца өчүрүштүн кереги жок. Алар керектүү файлдар. Ушундай достор, анан кийинки видеолордо сиздерге компьютердик жардам керек болсо жазыңыздар. Кийинки видео ошол сиздер суранган нерселер боюнча болот.
эгерде сиздерге видео жаккан болсо, класс басып, лайк басып, каналга жазылыңыздар. Мындан ары кызыктуу видеолор сиздерди күтүп турат.